Хоккей чыныгы эркектердин спорту деп айтышат. А бирок көпчүлүк атыне балдарын бул спортко берүүдөн коркушат. Хоккей бардык спорт түрлөрүндө эле туруктуулукту жана физикалык күчтү өстүрөт. А бирок бул спорттун өзгөчөлүктөрү да бар. Хоккейге негизи 4 жашынан баштап набор алабыз. Бирок балам жөндөмүнө, мисалы үчүн 4 жашта кээ бир балдар мындайча айтканда слабыйраак болуп калышы мүмкүн. Кээ бир балдар чыйраак болот. 4 жаштан деле, даже 3,5 жаштан деле туруп кеткен балдар болот. Алтай муздун үстүндөгү эң жаш хоккейчи. Ал 6 жашта. Хоккейге келгенине 2 жыл болду. Өзүнөн 4 жаш улуу балдар менен машыгып, чет өлкөдө өткөн атаандаштарга катышып, эң мыкты жаш оюнчу деген наамды 3 жолу алган. Хоккейди жаш көрөм, ошон үчүн төбөткө алып, анан күчтүү кылдым. Алга чүйнөлдөн утканбыз. Уттуң белең? Ооба, кубок алгам. Казакстандан утуп калганбыз. Хоккейчилердин чыныгы машыгуусу 7-9 жаштан башталат. Бул учурда машыктыруучу муз үстүндө машыгууга чоң көңүл бурат. Балдар чабуулдун жана коргонуунун ар кандай ыкмаларын үйрөнүшөт. Спорт менен машыккан бала тез чечим кабыл алууга жана ар кандай кырдаалга жооп берүүгө үйрөнөт. В какой-то мере кичине дорогой вид спорта болуп калат да, кымбатыраак спорт. Анан дагы кээ бир ата-энелер уже баягы ортолоп калганда, бала жакшы болуп калганда шарттары келбей баштайт. Анан бирок балдардын баягы кызыгуусу ата-энелерди тынчтат экен да. Мен мисалы үчүн барам хоккейге. Мен ойнойм депчи. Сабактардан баягы үч алып же ушундай учурлар болгондо баягы хоккейге барбай коесуң десе, балдарга ушунчалык экен. Стимул экен, хоккей мен сабагын аябай жакшы окушупчу. Бул командада бизди кызыктырган жалгыз кыз бар экен. Малика, канча жаштасыз? 15. 4 ай эле болду келгениме. Жакшы үйрөнүп калдым. Эмнелерди үйрөндүңүз? Эмне себептен бул спортту тандадыңыз? Мен кичинекей кезимден кызыкчумун, бирок катышканга болбойт деп жүрүп, анан билип калып, анан катыштым. Эмнелерди үйрөндүңүз айтсаңыз? Көп нерсени үйрөндүм. Клюшка менен чапканды үйрөндүм, ойногонду үйрөндүм. Башка өлкөлөргө барып, чемпион болуп, Кыргызстандын желегин желбиретким келет. Хоккей баланын мүнөзүн бекемдөө жана ден соолугун камсыз кылуу үчүн сонун мүмкүнчүлүк болуп саналат. Бирок ата-энелер да окутуунун алгачкы жылдарында алардан олуттуу иш талап кылына турганына даяр болушу керек. Биз балалык кыялыбызда, бала кезибизде бул азыркыдагыдай снаряжение эчтекебиз жок эле, мындай эле бутубузга темирди коюп алып эле сайдын жээгинде эле бала кезибизде ошондой хоккей менен өткөргөнбүз. Анан мен өзүмдүн келечекте ушу балдарым ошо хоккей ойносо деп эңсечимин өзүм. Анан эми Кудайдын буйрушу бизде ушул хоккей өнүгүп болуп келгенден баштап 2019-жылдан баштап мен 2 баламды азыр хоккейге берем. Постоянно азыр Казанга чейин, башка мамлекеттерге чейин барып келип атышат юношеский менен. 2 балам 19-жылдан бери тренировка кылат, 7 жаш, 8 жашынан баштап уже тренировка кылып жүрүшөт. Өзгөрүүлөр, чоң өзгөрүүлөр. Бала четкость, мындайча айтканда, тактика үйрөнөт. Булардын ден соолугу чыңдалып, өзлөрүнө уверенность пайда болот да, өзлөрүнө мындай бекем туруу, ар бир өзүнүн кылган иш-аракеттеринин баарына мындай тактикка үйрөнөт экен. Ошондон чоң ушу жетишкендиктер ошондон болду. Балага кичинекейинен эмнени үйрөтсөк, чоңойгондо ошонун үзүрүн көрөбүз демекчи, ар бир спорт балага жакшы тарбия болуп саналат. Зинат Бактиярова, Мырзабек Мамбетов, Улуттук канал, Замана студиясы.